Баткен район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму тарабынан жаңы заманбап жабдуулар жана медициналык керектүү каражаттар берилди. Потому что санэпидемстанции города Баткена мы передаем оборудование. Вы видите здесь и медицинские маски, и IT-оборудование, принтеры, компьютеры. Биз санэпид көзөмөл борборуна керектүү жабдууларды алып келдик. Бул жерде медициналык маска, форма, ошондой эле компьютер, принтерлерди жана IT техникаларын алып келдик. Бул да болсо жумушчулардын потенциалын жогорулатууга жана медицина тармагын өнүктүрүүгө салым кошот деп ойлойбуз. Потому что надеемся, что вот все это оборудование, все это, как так сказать, железки и прочие приспособления будут реально способствовать улучшению благосостояния, улучшению общественного здравоохранения в Баткене. Башкы дарыгердин айтымында 2021 жылы жергиликтүү бийлик тарабынан атайын Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна өздөрүнүн муктаждыктарын айтып кайрылышкан. Кайрылуунун натыйжасында заманбап жабдуулар менен камсыз болушту. Бул өз кезегинде тараптардын кызматташуусунун андан ары өркүндөтүүгө өбөлгө болоорун айтышат. Биз ОБСЕге жергиликтүү бийликтин жардамы менен кайрылган болчук. Жанагы компьютерлер боюнча кайрылганбыз, бирок 21 жылдын аягында өздөрүнүн бүгүнкү күндө өздөрү келип IT оборудованияларды жана медициналык кызматкерлерге өздүк коргонуучу каражаттарды бизге берип отурат. Жалпы суммасы компьютерлердин суммасы 7089 евро болсо, ал эми өздүк коргонуучу каражаттар 5382 евролук каражаттар келип түштү. Кубанып отурабыз. Жаңы жабдуулар менен камсыз болгон кызматкерлер аталган уюмга ыраазычылыктарын билдиришип, мындай жардамдар медицина кызматкерлерине өздөрүнүн жумушун так аткарууга жана потенциалын жогорулатууга чоң жардам болот. Бүгүн өтө кубанычтабыз. ОБСЕден жаңы заманбап техникаларды алып отурабыз. Өтө кубанычтабыз. Рахмат бардыгына. Мындан ары ишибизде көп жетишкендиктерди каалаймын. İşimizde игілік болсын. Бардыга чоң рахмат. Эскерте кетсек, аталган уюм коопсуздук, экономика, илим, технологиялар жана адам укугу багытында кызматташуу үчүн түзүлгөн. Сабира Абдисаматова, Медербек Айдаралиулу, Алтын бешик жаңылыктары.